Так, assalomu alaykum. Hurmatli Qirg'iz elim. Bu yerda Xitoyning zavodi, bu yoqda olsa Qumarning zavodi, Qirg'iz baldarning. Bu yerdan Jordan chechimini checha olmay turibmiz. Bu ko'ratasan bu yerda. Jardi bular Xitoylar gaz salgan. Gaz sal o'sha oydan qaltirgan. Emi bu yerdagi bo'ni to'ltirib berib, o döngdü aldırdım. O yerdan yol chiqarib qo'ysa, o'sha Qumarlar shu yoq bilan ketsa. Bizga de ziyoni olmaydi, bu yoqda yashayotgan dachada ellarga. Bu zavodga ekonomi o'tmaydi. O'sha yerdan 200 metr yerdi, 200 metrdi. Checha olmayacak. Hozir bu zavodning yurisi bilan söylesheyin, o'shani ko'rib turib, emetkile gel. Yine atı jönünü açsan, Çoğuldu, çakırdan onlar, çakır şeyini. atı jönünü açsan. Тоқтабеков Азамат Маратович. Так, qaysi zavod işlesin? Орохский кирпичный заводта. Roski kirpişi. Bu yoqdan bu dachanın elleri, bu yoqdan qarshi bo'lib turibdi, shu yerdan bu yoqdan yo'l chiqargan. Endi bu yerdan sen көйгөйүң qaysi? O'shani aytsan. Биздики көйгөй ошо биз мурун могу жолдон өтчүбүз, бирок буякка Аламединскийге караганына байланыштуу бул жакка баягы госак берилип калыптыр. Анан бул кошуна завод Байтик курулуш бизге жолду бошотуп бер дегенде биз аркы жүзүмдөн өтүп баштаганбыз. Эми ал жакта ылдый жактагы элдер каршы болуп атат, анан бул заводдогу элдер да каршы болуп атат. Урожайга келгенде чаң болуп атат депчи. Анын үстүндө бизге дагы ал жак баягы 2 километр узак болуп атат. Анан биз баягы бул жака местный самоуправленияга суранганыбызда, эгер бул жактагы жителдер каршы болбосо, ушундайынан алып өткүлө границадан деген. Анан биз азыр баягы неме кылып, биякта жителдер собрание болуп, бияктан детский площадкалар болот экен, бияка жол болбойт экен. Эми бизде көйгөй ушул болуп атат. Бияктан да өтө албайбыз, тияктан да өтө албайбыз. Завод болсо өзү кредитке иштеп атабыз, үздөгөн кишиге зарплата беребиз. Квартал сайын 2 миллион тегерегинде налог төлөйбүз. Анан ошого заводко эгер жол жок болсо, завод токтоп калса, биз банкрот болуп калабыз да. Ошого биздин көйгөй мына азыр жителдер предлагать этип атат. Мындан келип туруп, бул эски жолубузга түшүп кеткенгечи, биз ушуга макулбуз. Ушул жолдон мына бул жерден баштап бул жака түшүп кеткенге. Так, bu yerden sanap görsek 150-200 metre болот экен. Эми ушул завод менен келишим түзө албайсыңарбы? Тиги бул Кытайдын немеси болобу? Ким чоңдору? Кытай киши экен, аты жөнү Чоу. 2 ай переговорлор болду, сүйлөшүүлөр болуп, баягы бир чечимге келише албай койдук да. Анан ошонун себебинен биз азыр ошо жол көйгөй болуп, бизге аябай жол маселеси чоң көйгөй болуп турат да. Себеп дегенде бизге башка жол жок. Бул жакта баягы эң акыркы ишкана биз болгон себептүү башка жолдор өтпөйт да. Анан биз баягы ушул тиешелүү органдарга да кайрылат элек. Анан как так биз